Ал seni колдоо үчүн дайым даяр. Senin бактылуу болушуң эне үчүн эң маанилүү. Эне үчүн силер дайыма бала бойдон каласыңар. Энеңерди сүйгүлө, жана камкордук алгыла. Ал силерди сүйүп, камкордукка алгандай. Эне сизге кандай мактоо жарашат, эне сизден сыймыкты ким талашат, эне менен теңдеше албайт эч бир жан, баардык мактоо сизге гана жарашат, деп акындар ырга, обончулар күйгө салган. Алакандай жүрөгүнө ааламдын баарын батырган мээримдүү энелерге таазим кылып келебиз. Дал ушундай 21 май энелер күнүн утурлай, биздин жамаат заманыбыздын үлгүлүү, баатыр энелерин даңктап, калың журтка көрсөтүүнү туура көрдүк. Ысык көл айдын күндүн күзгүсүбү, ысык көл теңиримдин сүйүүсүбү, теңир тоо тегерете курчап алып, терметип турган өңдүү күнү түнү, кереметтүү көлдүн жээгиндеги чоң өрүктүү айылынын ардактуу тургуну, үлгүлүү үй бүлөөнүн түндүгүнө айланган биздин бүгүнкү каарман баатыр эне Дүйшенова Тумаркан 1939 жылы дал ушул айылда төрүлгөн. Менин айылым деле ушу жер. Элим деле ушу жер. Абышка көз ушу жердин эле мектебин бүткөнбүз. Менден 2 жаш 2 класс жогору бүттү. Ушу жерде эле чогуу жүрдүк, чогуу окудук. Анан кийин биздин ал убакта бул биздин айылда 7 класс гана бар болчу. 7-ни бүткөндөн кийин баарыбыз туш-тушка кеттик. Biz de mından arka Temirivka ayılda жүрдүк, okuduk. 10. klaska çeyin bilim aldık. Bul avuşkan bolsa bu emeden Gürmentüden bütüp geldi. Zat tekniskiydi. Anan avuşka gelgenden keyin anan süyleşip kaldık, süyüşüp kaldık. Ana süyleşip ondan keyin. Ondu bütkönden ele bul avuşka menem gittim ben. Başka жака окууга барган жокмун, бирок окудум. Ошко бардык. Гүлчө деген айылга абышка ишке орношту. Менин колумдагы балам 3 айлык эле бала көтөрүп кеттим. Жусуп чолпонда да улуу балам. Аны чоңойтуп, андан кийин да бала алып алдым. Анан мен Жалал-Абадка заводчуна торговыйга тапшырдым. Торговый техникум болчонда. Hem albaqı Orustun oğu mesbe. O şayakta жүрüyor zavodçuna men okudum. Okup o жерден anan keyin tarbiya aldım dağı okudum. Anan Gülçö degen жерден men iştike girdim. İştep жүрдüm. Baldarımda sadika verdim. Yaşlıga verdim. Ошентип men Gülçö'den iştep kaldım. İştep жүрдüm. Soğuda жағына iştedim. Продуктовый дүкөнгө иштедим, галантерияга иштедим, мектепке, буфетке иштедим. Ошентип аяктан иштеп жүрдүм. Окууну бүттүм, техникумду, заводчуна жүрүп бүттүм. 2 балдарым сүйрөп жүрүп эптеп. Анан кайра бияка келдик. Элибизге келдик. Келдик Абышка менен. Абышка караколдо жанагындай жумуштарда иштеп жүрдү. Мен болсо лабораторияга иштеп калдым, лаборантка болуп. Ошо жерден 15 жыл лаборантка болуп ал жерде иштедим. Жолдошу Дүйшенов Саламат менен орто мектепти ийгиликтүү аяктаган соң баш кошушат. Өткөндөн сабак алып, келечекке ишенимдүү кадам таштаган жаш үй бүлө мына мынтип кадырман карылыкка чогуу жетип, бапырап үйү базар болуп турган убагы. Bilmem başkalarda kандай jары бар экен. Биздики мен ойлойм,
бар ордунда болду. Жамандык көргөн жокпуз. Кийим кечеден же башкадан кемчилдигибиз болгон жок. Мунун баары тең өзүбүздөн болот экен. Бул байчем эч немеден мындай неме алган жок. Абдан таза жашадык, таза жүрдүк. Ошол. Абышканды да көтөрмөлөдүм. Себеби кызматта иштейт. А кишинин деген кийимин тазалап берип турушум керек. Шымдарын үтүктөп туруш керек. Тамактан эметкен жокмун, кем кылган жокмун. Кечинде кеч келет, мал чыгатар эле да, булар эми зоотехник. Тамактан кеч эметкен жокмун. Балдарды кечинде өзүм яслиге жүгүрөм, алып келем. Бул киши кеч келет, тоого чыгат. Барын тең эле мен ошо мен абышканды 7 бала эмес, 8-чи бала катар эметтим окшойт, сыйладым окшойт. Барын жасадым, барын курсагын тойгузуп турам, кийимдери таза. Абышканды жөнөтөм, балдарды жеткирем. Мына ошентип мен жаш көзүм ушундай өттү балам. Уул кыздарына татыктуу тарбия берип, тууруна кондуруп, баарын жогорку билимдүү кылган мына ушул Саламат атанын жана Тумаркан апанын эбегейсиз эмгеги экени талашсыз. Кудайга шүгүр, жаш күнүбүздү көп ойлобогонубуз менен улам жаш өткөн сайын ушуларды чоңойткон экен, ушунча балалуу болгон экенбиз, Кудайга шүгүр. Баатыр эне кылды өкмөт. Баатыр энеликти алдык, акча кошуп берди, медалын берди, акчасын пайдаланып атабыз айланай. Рахмат ошол өкмөттөргө, бизди момтип 7 баладан, илгери 10 бала дечү. Азыр мына 7 баладан алдык. Жакшы, наразычылык жок, акчасын алып турабыз. Перерывный болуп калды, такыр эмеге жетпейт, стаж жетпейт. 15 жылга жеткире албайм, 7 бала бар. 7-өн тең чоңойтуп жүрөм. Перерывный болуп калды, эме такыр чыга албайм да пенсияга. Ананияга келдик. Ананияга келдик, Домбутка гостиницага иштеп калдым, администратор болуп. Мына ошол жерден мен документим барын ошол жерден анан пенсияга чыктым. Ананиядан чыктым. Чыгып анан ошол жерге келдик. Ошо келип үйгө келдик. Балдар үйлөндү, жайланды. Жакындай келиндерим болду, өздөрүнчө кетишти. Албетте, жазында эмнени эксең, күзүндө ошонун түшүмүн аласың дегендей, уул кызга берген татыктуу тарбия бааланып, эмгегинин үзүрү кайтып, бир үй бүлөнүн эле эмес, жалпы чоң өрүктүү айылынын сыймыгына айланышкан. Апабыз жөнүндө айтсак, көбөлө сөз айтса болот. Мына 7 бир тууганбыз, 7 бир тууганын ичинен мен экинчисимин. Кичинекейибизден мына баарыбызды тазалыкка, чынчылдыкка ошентип үйрөтүп, алып айтпай, бирөө менен жаман айтышпай, урушпай дегендей кичинекей чагыбыздан бери ошондой жакшылыкка үйрөттү. Анан эми мактап отурса көп эле жакшы макталчу жактары бар. Мына үй бүлөбүздөн мындай айтканда баарыбыз эле ырга жакынбыз, өзү ырдаган киши экен мурун. Ырдаганды баарыбыз мына билебиз, үй бүлөбүз. Ал эмес мен небереме чейин ырдап атат жөнүнө. Ошол жактары мына баарыбызга калтырып атат, тарбиясы жагынан дагы. Ошол эми айтып отурсак көп эле мактай берсек. Ошто жашап турган убактарда мен анда 3-4 класстарда окуп жүргөндө эле апам, атам экөө тең жумушка кетишет. Анан үйдө кичүүлөрүндө карап, чынын айтканда тамак да жасаганга үйрөттү, тамак жасачумун, кир жууганга чейин да үйрөттү, кир да жуушуп жардам берчүмүн. Ошондой болгон эми ачык айтканда. Жумушка кетишчү, анан кийин кээде жумуштан келерде мен чай кайнатып, тамак жасап даярдап турчумун. Мына баары эле көрүп билет анын баарын тең эле. Ошондой жакшы жактарга үйрөттү.
Учурда Тумаркан апа жана Саламат ата 4 уул, 3 кызын, 18 неберенин, 12 чөбөрөнүн сүйүктүү жана бактылуу ата-энеси. Апам аябай негизи балдарды аябай жакшы эркелетип эмет чоңойткон да. Азыр небере чөбөрөсүнө дагы түшө калып аябай эркелетет. Биз дагы ошондой эле эркелетип чоңойткон. Негизи апам аябай таза тыккан баарыбызды, кийинтип, таза кармап, баарыбыз тең ушундай жакшынакай кийимдерди кийгизип аябай алып жүрчү да. Эми апам бардык жагынан негизи бар да, мындай кол өнөрчүлүк жагынан да бар. Багы бир нерсени жасаган бүт эле эми апам бизге үйрөткөн да. Багы кандай десем, баягы аял киши үйдө майда чүйдө баягы эмелерди согуп дегендей, тигип дегендей ошол жагынан бүт эле апам билет да, кол билет. Биз да ошол жагынан үйрөнгөнбүз. Баарын тең өзүбүз билип эле баягы окууну бүткөндөн кийин апам бизге үйрөткөн баарын жасап эле уже билип калганбыз да. Билебиз да эми. Учурдан пайдаланып, Кыргыз ТВ каналынын жалпы жамааты Тумаркан апаны жана жалпы эле эне затын бүгүнкү майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бар болуңуздар биздин асыл заада апалар. Эми апама, атама каалоо тилегим мына биздин чоң энебиз 103-кө тийип каза болгон. Кудай буйрса ошондой жашты, ошондой өмүрдү тилейт элем. Карыбай, арыбай, ушундай балдарынын, неберелеринин, чөбөрөлөрүнүн сыйын көрүп, ошол жаштан да Кудай буйрса өтүп да жашаса экен деген тилегим бар ошол. Жалпы элдин алкоосуна жетишип, ушундай батасына жетишип, ошол жаштарга жетсин деп каалайм. Баарынан тең ушу ден соолук каалайбыз да. Ден соолуктары чың болуп эле, өмүрлөрү узун болуп көпкө жашашсын, ушу биздин маңдайыбызда эле жүрө берсин. Ден соолуктары чың болуп эле, аман эсен болуп, ушу небере чөбөрөлөрүнүн арасында эле отура берсин. Ошолордун күлкүсүн угуп, жыргалын көрө эле. Turmuşumuzun ayağına çeyin baldarının aldığında jamansılık görmey, den soğukta olup öyle dağı baldarmen yaşaydı. Men baktılımı dep aytышsam bolot. Себеби мен ошо жаш кезимден бери мына келатам. Балдарым менен келатам, абышкам менен келатам. Абышканын жакшылыгын көрдүм. Келатабыз ошентип. Эми айланайын ушул менин элим, менин журтум десем болот. Төркүнүм да ушул жерде, элим да ушул жерде. Ошол элиме мен жакшы салам айтам. Баары ден соолукта болсун. Мага окшогон баатыр энелер аман болсун. Балдарынын баарын урматын көрүшсүн ар ким. Жакшы тилектер, жакшы ойдо жүрөлүк баатыр энелер. Аман бололук, ушу балдарым аман болсун. Мен чоңойтуп, мен өстүргөн жети баламга мен Кудайдан тилейм, аман болсун, ден соолукта болсун, бала бакырасын менен өнүп өссүн айланайын. Эми мен ушулардан мен төрүндө отуруп эле чай ичип эле ырыстуу жакшы кемпир болсом болду айланайын.